Биз эмнеге жеңилдик? 1258-жыл. 5 кылымдан бери гүлдөп ислам маданиятынын борборуна айланган илимдин жана технологиянын ордосу болгон Багдад шаары душмандардын курчоосунда калат. Чыңгыз хандын небереси Хулагу Багдадты колго алып шаардын ташталканын чыгарат. Тарых китептеринин биринде 200 000, башка маалыматтар боюнча 1 миллион мусулман өлтүрүлгөн деп келет. Кылымдар бою Багдадтын көркүн ачып турган мечиттер, сарайлар, китепканалар Хулагунун аскерлери тарабынан жер менен жексен болот. Илимпоздордон мурас катары калган жана исламдын алтын доорунун жишаны болгон миңдеген китептер өрттөлүп, калганы дарыяларга ыргытылат. Ошол күнү дарыя китептердин көк сыясы менен адамдардын кызыл канына боелот. Дарул Хикма, башкача айтканда Даанышмандуулук үйү атындагы академия талкаланат. Ал өз доорунда бүткүл жер жүзүндөгү илимпоздордун борбору болуп турган. Учурдагы АКШдагы Силикон өрөөнүндөгү илим борбор Даанышмандуулук үйүнүн заманбап көчүрмөсү десек жаңылышпайбыз. Ташталкан чыккан шаардын сыртына өз ордосун тиккен Хулагу Багдадтын эң мыкты аалымы менен көрүшөм деп жар салат. Бирок бирде аалым Хулагунун астына чыкканга эрки жетпейт. Ошондо жада калса ээлегинде сакалы жок Кадыхан аттуу жаш бир медресе мугалими Хулагунун алдына келет. Хулагу жаш аалымга суроо узатат. Силер Аллахка ыйман келтиргендерден эмессиңерби, туурабы? Ооба. Аллах каалаганына гана жардам береби? Ооба. Аллах бизге силерди жеңүүнү насип эттиби? Ооба. Демек, бул жеңиш Кудай астында силерге караганда биз сүйүктүү экендигибизди далилдейт да, туурабы? Жок, андай эмес. Эмнеге? Сен өмүрүңдө бир жолу болсо да кой кайтарып көргөнсүңбү? Албетте, мен деген монголмун да. Кой кайтарган учурда койчуну иттер коштоп жүрөбү? Ооба. Койлор баш ийбей жана ээсинин сөзүн укпай ар тарапка чачырай баштаганда койчу эмне кылат? Алаларды кайтарып кайра баш ийдириш үчүн иттерин жөнөтөт. Ал иттер канча убакытка чейин койлорду талайт. Алар бир короого топтолмоюнча. Силер да жараткан Аллахтын жер бетиндеги иттерисиңер. Мусулмандар Аллахтын жолуна түшүп баш иймейинче бизди талап, ынтымакка келгиче үрүп тура бересиңер. Мени бул жерге алып келген себепти да билесиңби? Сени бул жерге биздин амалдарыбыз алып келди. Аллахтын берген неаматтарын барктай албадык. Жыргалчылык жана жалкоолукка берилдик. Байлык, мансап, даңктын артынан кууп жүрдүк. Жараткан Аллах өз неаматтарын кайтарып алыш үчүн сени жөнөттү, дейт жаш аалым. Түшүнүктүү. Анда мени бул жерден ким кайра кууп чыга алат? Өзүбүздүн табиятыбызга кайтып, берилген неаматтарды барктай билип, өз ара чатакташууну токтоткон күнү сен бул жерде тура албайсың, деп жооп берген экен Кадыхан. О, мусулман менин бир тууганым. Жараткан Аллах залымдардын кылганынан кабарсыз деп ойлоба. Чындыгында, канчалык дин душмандары көбөйсө, демек ошончолук көп мусулмандар Аллахтын жолунан тайып кетти деп бил. Болбосо эмнеге Чыгыш Түркстанда миллиондогон уйгурлар, жакынкы Чыгыш жана Африкадагы мусулмандар кордук көрүп жатат. Аларга Аллахтын күчү жетпейби? Албетте жетет. Бирок качан гана биз Кудайдын берген неаматтарын барктап, өз ара чатакташуубузду токтоткондо, душмандарыбыз да бизге кылган зулумдугун кыла албай калат. Ар бир нерсенин артында бир жакшылык бар. Кудайдын жардамы аракет кылгандарга гана берилет. Кудай Таала жалпы мусулмандарга жана аң сезимдүү инсандарга ынтымак берсин. Аракет бизден, жыйынтыгы Аллахтан.